кандай болосун 100 жашка чейин жашашым керек. Жел кирип кетет денеңизге, сууктар ошол чын эле өмүр бою чыкпай, мен толукмун деп жүрө беришет. Ооба, Кытайда балдар аз төрөлөт. Анан акча аябай көп коротулат. Күндө майрам, күндө той болбойт да. Мен 2-класска чыккы чейин чуркаганды билбейт элем. Усубалиева ТВ каналында Асман подкаст бардыңыздарга салам айтабыз, жылмайып, жакшы көрөбүз баарыңарды. Бул экинчи чыгарылыш. Бүгүн биз адаттагыдай эле кытайлык кыргыз Айбулак Жумак менен маек курабыз. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз бала тарбиясы. Бала бул жашоонун гүлдөрү, бала бул жашоонун маңызы эмеспи? Андыктан баардыгыбыздын балдарыбыз бар, сүйүнүп мына ушул балдарыбыз үчүн эмнени гана кылгыбыз келбейт. Андыктан бүгүнкү теманы биз бала тарбиясы деп тандап алдык. Жакыныраак отуруңуз, сөзсүз түрдө сизге жашоо турмушка кереги тийген маек болот. Кандайсың Айбулак ажа, жакшысызбы? Сонун айтты, жакшы өткөрүп алдык. Ысык кандай болуп атат, жайкы? Ысык болуп атат. Бирок ички дүйнөң тыныч болсо, ысык жеңилирээк өтөт го дейм. Эң сонун, эң негизгиси чын эле жан дүйнөдө тынчтык болсо, эшикте кандай аба ырайы болбосун, баары жагымдуу, Ооба. Эс алуу кандай болот? Эс алуу айтта биз кызым экөөбүз алар чага чыгып эс алдык, кой ташка бардык. Анан кызым экөөбүз эле. Өзгөчө бир эс алуу болду. Кызым сүрөт тартканды жакшы көрөт эле. Анан мен байкабагам, мен агып аткан сууну карап алып, кээ бир армандарымды ойлоп, жаман энергияны агытып суу менен кетирейин деп эсиме ооп отуруп, анан кызым каяка кетти деп арт жагымды карасам, кызым таштардын арасында отуруп алып, каяка барса дептерин ала барат, сүрөт тарткан. Отуруп алып, кичинекей эме сүрөт тартып атыптыр. Анан ошол аябай суктандым. Природаны тартып атат, эмнени көрсө ошону. Ооба, таштарды тартып атыптыр. Анан ушул кичинекей эме ушундай өзүнүн жакшы көргөн нерсесин тапкан турбайбы деп сүйүндүм. Эң сонун бул дагы болсо, балаң бир нерсени жакшы көрүп, ошол нерсеге кызыксаң, бизге чын эле сүйүнүч тартып эмеспи? Эне болгонго чейинки Айбулак, анан эне болгондон кийинки Айбулактын айырмалары барбы? Баягы бала тарбиялоодон биринчи биз эне деген статуска жетип, анан баланы тарбиялайбыз да биринчи баягы. Ошол бир көз ирмемдерди эстебейлиби? Кандай өзгөрүүлөр болгон? Эне болгонго чейин, кызым төрөлгөнгө чейин мен 9 ай иштеп жүргөмүн. Мен дагы. Командировка менен жүргөмүн. Бир сумка бар, асынып алам, кыйынсып. Анан тендерге чейин өзүм курсакты чандайтып алып кирип, элдер менен столдун үстүндө шапалак менен койгулап туруп, жок, меникин бербейм деп ошентип тендерден катышып, жеңип, утуп, көп жеңиштүүлөр болгон. Кызым курсакта түйүлгөндөн баштап көп жакшылыктар келген. Мени билесизби? Мындай болгондо, ошо мен дагы төрөгүчөктүү баягы жумушка бардым да, анан бирок аябай шишип кеткем да, анан ушундай ысыкта мага мындай кесиптештерим борору берчи да. Сен үйдө эле жатпайсыңбы, кыйналган жоксуңбу, үйдө эле болсоң болмок, аз эле калды го деп. Сизде ошондой болду беле? Ата-энем ошентип айтып жүргөн, балам көп чарчаба, байка тиги жолдон аңгыл-оңгул жерден машина менен өтүп атканда кыйналып кетсең кантебиз деп. Бирок мен ал кезде эле ойлогом, мен кызым менен сүйлөшүп жүргөм. Кызым курсакта кичине кыймылдап коет, так секирип коет. Мен сылап туруп, бүгүн мама бияка барат. Бүгүн мындай жумуштар бар. Ошону бүтүрүшүбүз керек. Бирөө менен могу жумуш боюнча талкуу болот. Чогуу баралы, ошол жакта сен мага күч-кубат берип тур деп кызым менен ошол кезден баштап эле сүйлөшүп жүргөм. Анан жолду эгер өзүм жай басып жүргөн, басканды жакшы көргөм да. Артыман караса, жөн эле бир жаш кыз кетип бараткандай. Музыканы коюп алам, кулагыма сайып алып. Сонун ырлар чыгып атканда мен билеп кетчүдөй болуп басчумун да. Артыман апамдын бири курбусу артыман келип, Айбулаксыңбы? Жаш эле кичинекей бир кыз алдыман өтүп баратат десем, сен турбайсың, ой байка, секирип жүрөсүң дейт. Жок, мен эс алып атам, ушундай көп басканды жакшы көрөм деп, жеңилирээк төрөлөт деп. Анан кызым төрөлгөндөн кийин, төрөлгөн биринчи күнү, кызымды көрүп 1 сааттан кийин кесарево болгом.
операциядан чыгып анан өзүмдүн кроватыма алып келишти. Ошондо эсиме биринчи суроо келди да. Эмне? Мен 34 жашымда төрөдүм. Мен качанга чейин жашашым керек деп ал кезде бир жоопкерчилик пайда болду да, күчтүү жоопкерчилик. Мен эми ушул кичинекей ымыркайды карашым керек, багышым керек, жетилдиришим керек. Мен качанга чейин ушунун жанында болушум керек деп. Качан мен тиги дүйнөгө кеткенде кызым өтө жаман болуп кетпейт деп. Ошол суроо келди да. Анан эсептедим 34 жаш, анан мен 80ге чейин чыксам жок, кызым өтө 50ге дагы чыкпаган жашта мен кетсем жаман болот го деп эсептеп жок, мен кандай болбосун 100 жашка чейин жашашым керек. Анда кызым 66 жашта, анча деле жаман болбойт го, жакшы узатып коет го деп анан өзүмдү жоготуп койбой, жакшы эне дагы болоюн, өзүмдү жакшы алып жүрөйүн, ден соолугумду дагы жакшы карашым керек деп анан кызымдын классташтарынын энелерине салыштырганда мен өтө картаң көрүнбөстүгүм керек деп ошондой ойлор келип кетти. Эгерде сиздин дагы оюңуз кандай болду эле, мен 100гө чыгышым керек беле деген ойду ойлодуңуз беле? Мага кызык болуп атат көрүүчүлөрүбүздүн дагы ою. Чын эле ушундай ойлонгон аял заты көп болсунчу. Чындан ошол жоопкерчиликтен анан ушул суроолор болду да. Эне болуу оңой эмес экен. Сен өзүңдүн энергияңды, өзүңдүн ден соолугуңду, өзүңдүн жан дүйнөң менен ушул ымыркайды жетилдирет экенсиң да. Башындагы 6 айда денеңде өсүп калган бактай эле болот да. Каяка барсаң чогуу көтөрүп алып жүрөсүң, сенден анан курсагы тоет, сенден анан уйкусу келет, сага жабышып турганда анан тынч болот. Ошонун баарын аткарышыбыз керек да. Жакшы. Сизде эң биринчиден өзүңүзгө койгон баягы жаңы эле айтып бардыңызбы? Дагы эмне ойгонгон? Өзүмдү жоготуп койбоюн деп көп ойлондум. Мунун арасында дагы бир айырма бар. Кытайлыктар, кытайлык кыргыздар болобу, кытай улуттар болобу. Төрөттөн кийин 40 күн былк-сылк этпей үйүндө эс алат. Ооба, Кыргызстанда да. Бирок мен баардыгын андай деп эсептебейм да. Анткени кээ бир келиндерди көрдүм, үйүндөн ары бери басып жүрөт. Дагы эле айырма бар. Мен 40 күн жөн эле жаткам. Кызымдын курсагын тойгозуп коем, жанында жатат. Эчтеке кылбайсыз? Эчтеке кылган жокмун. Энем келип баккан, атам энем. Анан ошонун жакшылыгын эми көрүп атам да. Мисалы тизи, колдору ооруган жок, белим муздайт, анан тиги агым ооруйт деген маселе жок да. Жакшы тыңыдык. Анан фигура дагы өз калыбына келгенге мүмкүнчүлүктөр болот экен да. Ооба, көпчүлүк менимче мойнуна алып болуш керек. Чын эле бизде мына ушул жактагылар 20 күн күндү, анан түндү санап эле 40-ылыгын чыгарып коюшат да. Анда биз күндү, түндү санап 80 күн кылып эсептешибиз керек экен анда. Биринчиден, төрөттөн жармашкан кээ бир оорулар өмүр бою ээрчип жүрөт да. Ооба, мисалы жанагындай суук кирип алып, жел кабыс деп коет го, жел кирип кетет денебизге. Сууктар ошол чын эле өмүр бою чыкпай, мен толукмун деп жүрө беришет да. Ооба. Анан андай оорулар, мисалы эгер экинчи төрөттөн жакшы тыңып алса, балким жоголот да. Төрөбөй калса өмүр бою ээрчип жүрөт. Мисалы тиги эшик кичине ачылып калган болсо, жел кирип аткан болсо, ошол бели, денеси биринчи сезет да. Тияктан шамал кирип атат, жел кирип атат деп. Ал аябай маанилүү. Анан көп энелер эне болгондон кийин мен балам жеп алсын, мен балам тигинтсин, кийсин, мен балам таза жүрсүн деп өзүн такыр эле карабай, өзүн жоготуп калат да. Мен болсом төрөттөн чыгып, төрөп болуп 2 айдан кийин баштап эле, 2-айынан баштап кызымды алып алып командировкада жүргөм да. Биринчи Пекинден Кызыл сууну көздөй учтум, 7 саат учтум. Кызымды монтуп эле каржиликке илип алып, эмизип коюп, кайра алдыма алып уктатып ошентип жүргөм да. Андан кийин дагы ээрчиме менен Африкада учуп жүрдү, 12 саат учтук. Анан көп жолу Кызыл суудан Пекинге, Пекинден Нанкинге, Нанкиңден Урумчиге ушинтип көчмөн кыргыз болуп эле жүрдүк да. Ошонун баарын көрдү. Анан мен бир нерсени байкадым.
эгер баланы ой жыгылбасын, кир болбосун деп карай берсек, чектеп коет экенбиз да. Бала ошол калптын ичинде эле мен эчтенкени кыла албайм, мен аны билбейм, мен аны көргөн эмесмин деп чоңоюп калгыдай. Андан көрө эми ооруган жок, же кир болгон болсо кечте алмаштырып коесуң да. Мүмкүнчүлүктү жаратыш керек экен. Кээ бир кезде уйкусу келип тим эле ызы чуунун арасында кыйналып атат, аны дагы көрүш керек экен. Балким кээ бир балдар ошол жашоосунда ошондой эле күндө боло берет. А менин кызыма анда-санда ошондой болот. Анан баркын билет да, азыркы көрүп аткан жашоосу кандай, күнү кандай. Элдин үйү кандай экен, мен өзүмдүн үйүм кандай экен, энемдин салган төшөгү кандай экен, энем мени алып барып көрсөткөн жерге элдер күндө бара алабы же көрүп дагы көрбөгөнбү. Ошонун айырмасын билип, анан өзүнүн ордун билет экен да. Жакшы. Азыркы учурда канча жашта кызыңыз? Кызым 5,5 жашта азыр. 5,5 да, Азыр эмнелерге шыктуу, эмнелерди жакшы көрөт? Сүрөт тарта алат экен. Сүрөт тартат. Тилге дагы шыктуу экен. Кытайдагы бала тарбиялоо менен Кыргызстандагы бала тарбиялоонун бир өзгөчөлүктөрүн, айырмачылыктарын байкадыңызбы бул жакта жүрүп? Же эки элдики баягы бир эле дейсизби? Же баягы кытайлык кыргыздардыкы менен кыргыздардыкы, балким кыргыздардыкы окшош, Кытай улутунуку башкачабы? Кандай өзгөчөлүктөр, артыкчылыктар, айырмачылыктарды айта аласыз? Кытайда балдар аз төрөлөт, анан акча аябай көп коротулат. Жакында бир Кытайдын делегациясы келип кетти. Анан биз Сулайман тоого алып бардык Оштон. Анан баягы сыйына турган бешикке окшогон жери бар го, ошол жерден тиги Кытай профессорго айттык да, эркек киши. У мырза, сиз бияктан мындай бир терметип көрбөйсүзбү, сыйынсаңыз үйгө барганда балалуу болосуз десем, ай мен 2 уулум бар, дагы бирөөнү төрөгөнгө, дагы бир балалууну кошконго мен шартым жок, бага албайм деди да. Баарыбыз калкырдык, бирок ал чындык да. Кытайда бир баланы төрөйүн деш үчүн жок дегенде 1 миллион юан даяр болуп туруш керек да. Биякта балдарыбыз рызкысы менен төрөлөт деп эле. Бирок мен кытайлыктар пландаганды жакшы билет. Жакшы жери. Мисалы бала чакалуу болгон учурда ойлойт, мен айлыгыман сөзсүз бир 15-20% банкка сактап коюшум керек. Кокустан балам ооруп калса, кокустан бир нерсе керек болсо. Алдын ала, Алдын ала даяр кылып коет. Анан мүмкүнчүлүктөрдү көбүрөөк шарт түзгөнгө даярданат да. Мисалы мындай каникул болгондо баласы балким школадан угуп келет. Мугалим айтты, кааласаңар быйыл Америкага силерди группа менен жөнөтөбүз, тияктан 2 жума болосуңар, анан акчасы мынча экен дегенде ата-энесинин дайыны бар болсо, анда баласын бар элдин катарында чогуу мойнуңду кысып калбай, чогуу барып көрүп кел дейт да. Кээ бир үй бүлөлөр пландаганга шарты жок. Анан пландаганда шарты жок болуп атып деле төрөй берет. Анан жашоо деңгээли начарлаша берет. Анан элдин катарында эле мен киммин, мен каяктамын, мен азыр эмне кийинип отурам, эмне жеп атам, эмне ичип атам, ойлоп да койбойт. Ойлогонго деле мээси жетпей калат бара-бара. Ошон үчүн Кытайда план менен төрөйт, план менен жашоону өткөрөт көбүнчөсү. Мындай мыктуу кишилер. Орточодон өйдө такыр ушундай. Анан биякта мен билбейм, ар бир үй бүлөнүн абалы ар кандай болушу керек. Ооба. Бирок бияктан деле мен туугандарыма дагы айтып атам. Мүмкүн болсо балага арнап өзүнчө бир банк счет ачып коюп, бул айда мага 30 000 сом түшкөн болсо дагы, ошонун 3 000-ин же 2 000-ин ошол баланын шотуна ай сайын коюп койгон эң жакшы ой деп айттым да. Анткени менин башыман ушундай өткөн. Мен кичинекейимде атам энемдин айлыгы ай сайын 42 юан, 50 юан ошондой болчу да. Экөөнүкүн кошкондо 92 юан, анын жарымын чоң энемдердин үйүнө бөлүнөт. Чоң энемдерди карайт, атам энем баккан.
Анан кичик байкем, атамдын эң кичик иниси окуп аткан ал кезде. Ал байкемди окуткан университетте. Ай сайын жей турган, иче тургандарын төлөп берип, контракт төлөп берип ошентип окуткан. Ошол учурда деле энем мага ай сайын 3 юан, 5 юанды шотко коюп коет экенлер. Анан кийин мен университетке өткөн кезде 1 жылдын контрагын бир эле төлөш керек да. Ал чоң суммадагы акча, кээ бир ата-энелер кымбат экен, мындай төлөбөй эле окуй турган университетке барыш керек эле деп ошондой студенттер болгон да, менин курбуларымда дагы. Бирок анын айырмасы, эгер мамлекеттин төлөбөй окуй турган университетке барганда, кийин окууну бүткөндөн кийин сөзсүз алар айткан жерге барып иштеши керек. Бюджеттик, А бирок мага эркиндик керек. Мен гостукунда дагы иштегим жок. Кийин шарт болгондо элдин колунда дагы иштегим келбей калды. Мен ошондой бир жан экенмин. Ошол шартты негизи ата-энем кичинекей кезимден баштап түзүп баштаптыр экен. Бул жакшы идея экен, чын эле. Ошол 20 канча жыл топтоп койгон акча менен мени кыйналбай эле университетке жибере берди да. Эң сон. А сизде кандай ой бар? Мисалы, бардыгыбыз дебей, балким көпчүлүк баягы балам чоңойгондо муну кыласың, чоңойгондо машина аласың, же болбосо чоңойгондо жакшы окууга окуйсуң, муну чоңойгондо кыласың дей беребиз да, чоңойгонуна чейинчи. Кээ бир айтат экен, балага чоңойгуча бир жакшы нерселерди кылып калыш керек, жакшы окууга окутуп калыш керек. Мисалы, 1-класстан эле жакшы мектептерге берип, билимди болушунча мындай кичине кезден эле мындай чоңойгондо деген сөздү колдонбосок дейт экен да. Сиздин оюңуз кандай? Менин оюм, мисалы, мындай айталы, эгер бүгүн бир жолугушуу бар, бир киши мени чакырды, ал кишиге мен эртең же наркы күнү же эмки жумада деп созо берсем созула берет. Балким жарым жылдан кийин деле көрүшпөйбүз. Ооба. Биз үй бүлөдө деле көп ошондой иштер болот да. Мону алып коелучу деп, анан эртең люстраны алмаштыралы дегенде, балким келерки жылы дагы алмаштырбай калабыз. Ошого окшош эле. Бирок баланын жашоосунда ар бир күнү такыр барктуу болуш керек. Ар бир күнү такыр өзгөчө, маанилүү өтүш керек. Өзүнүн эсинде калат. Биз чоң кишилерге бүгүн менен эртең бирдей эле деп ойлоп калабыз. Бирок балдардын жан дүйнөсүндө андай эмес да. Ошон үчүн эмне үчүн баягы айттым, 2 айынан баштап мен менен командировкада жүргөн. Барган өлкөсү канча 4-5 өлкө болду. Барган шаарлар бир 20-30дай шаар болду. Анан самолетто 13 000 километрден ашык учуп болду. Ошонун баары азыр мындай байкасам, кызым биринчиден командировка дегенден коркпойт. Жолго чыгабыз, палан жерге барабыз дегенден коркпойт. Чамадан алып чыгат. Өзү оокаттарын жыйнаштырат. Мен айтам, өзүңө керектүү оюнчугуң болобу, дептериң болобу, калемиң болобу, өзүң салыштыр. Көп салган болсоң өзүң көтөрөсүң, аз салган болсоң, жетишпеген болсо өзүңө. Мен элешпейм. Демек, азыртадан эле өз алдынчалуулукка үйрөтөт. Ооба, өз алдында бир адаммын деген тааным болуш керек да. Анан дагы бул кичинекейинен баштап көргөндөрү такыр эсинде калат экен. Мисалы, азыр кызым экөөбүз Ташкентке учалы, Пекинге учалы. Чыгат, өзүнүн местасын карайт билеттен. Менин ордум каякта экен деп. Мына орун экен деп, хай деп баары менен көрүшүп, отуруп тартынбай. Анан тиги эже келип, сиздерге эмне керек деп, же бизди көрүп англисче сүйлөгөндө, orange juice please деп айтып коет. Анан деп ал дагы таң калып, кээ бир балдар билбейт да. Эмне экени, акчага сатат бекен, же кандай ал эмне деп. Ал баарын билип, анан иретин билип, мындай удугуп кетпейт да. Эмне кыларын билбей калган абалда эмес да. Өз алдында тыңгыз болуп атат. Ошого сүйүнөм. Ошон үчүн кичинекейинен баштап. Сурап ичип сокту да. Ооба. Мисалы, биз командировкада мен каякта жүрдүм? Алматыда жүргөндө Wi-Fi кодду мама код канча экен деп алып келди да, планшетти көтөрүп. Өзүң барып ресепшнден сура десем, ал орусча сүйлөйт экен дейт. Же кыргызча сүйлө, же англисче сүйлө. Иши кылып өзүң бүтүрүп келесиң дедим. Анан барып код сурап, анан киргизип, анан thank you деп коюп, анан кайра келип бүтүрдүңбү? Сен бүтүрдүм да, анан жыргап отуруп калды.
өз алдынчалуулукка демек кичинекей кезинен үйрөтүшүбүз керек. Анан Бул кичинекей эле нерседен эле ушундай эле биз аны үчүн бир китеп окуунун деле кереги жок. Майдадан эле жашоонун бир майда нерсесинен эле ала берсек болот. мисалы мындай, бул бир стакан суу, бул өзүнчө турат, өзүнүн орду бар. Биздин балдарыбыз деле ушундай сууда. Биз стаканга куйсак, стакандын туругу менен куюлуп турат, Ооба. толуктанып. Тазикке куйсак, тазиктей жайылып турат. А жерге төгүп ийсек, такыр эле шакырап төгүлүп кетет. Ошого окшош эле кандай нерсе болсун, кандай калпка салайын десең, ошол калпта. А бирок эч качан ал сууну меники деп колго мындай кармап алганда, ал суу манжалардын арасынан эле агып кетет. Ошон үчүн мынтип албай, жок, ал билбейт, коркот дештин кереги жок. Өзүнө кое бериш керек. Ал дагы бир адам да. Кичинекей кезинен эле. Ооба, кичинекейинен. Азыр кие турган кийимдерин өзү тандайт. Мен мону кийем, тигини кийбейм дейт. Мейлиң өзүң танда. Üşüсөң өзүңөн, üşүбөсөң ысысаң өзүңөн. Тандоону да берип койгонсуз. Анан өзү билет. Ошон үчүн чоңойгондо деле ойлойм, мама, мен мындай жигитти жактырдым. Мынау жигит менен баш кошсом кандай десе, бул жигиттин мүнөзү мындай экен, бул жагын байкашың керек. Чогуу жашасаңар мейли, балким мындай болуп калат, балким тигиндей болуп калат. Менин сунушум, көз карашым, калган чечимди өзүң чыгар. Деп ошентиш керек да. Элешпей. Анан кой өлүңдү көрөйүн, тигиге тийбей, мынага тий, мына палан тууганыбыздын баласы эле. Ошо менен үйлөнбөсөң болбойт деп анан басынтып атып, анан берип коюп, анан кийин окшошпой калып, кайра мен энем ошол убакта мен иштериме элешкен, киришпеген болсо мен бактылуу жашамакмын деген өкүнүшкө кирбестик керек да. Өмүр бою. Бала тарбиялоодо деги эле балалуу болгондон кийин дагы эмнени өзгөртүп, эмнеге көңүл бурасыз? Балким кызыңыз менен өзүнчө бир күндү белгилеп койгонсуңар дегендей. Бул күнү бул жакка барабыз деп. Баягы баардыгыбыз эле балдарыбызды эс алдырып, эшикке чыгарып, бир даамдуу тамак алып берип, же жасап берип, ошондой кылганды жакшы көрөбүзбү? Сиздерде кандай бул жак? Бизде майрам күндөрү сөзсүз пландайбыз. Эмне кылабыз деп алдын ала бир жума палан жерге барабыз, тиги отельди алдын сүйлөшүп коюш керек. Анан мындай барабыз, анан канча күн калабыз деп анын пландары болот. Андан тышкары эми күндө майрам, күндө той болбойт да. Менин эрекче маани бере турганым күндөлүк сүйлөшүү. Күндөлүк сүйлөшүүдө экөөбүз эң жакшы сүйлөшкөн ошол бир 10 мүнөт, 15 мүнөт убакыт бар. Мен өзүм дагы аябай сүйүнө турган, көңүлүм ток боло турган. Ал эмне десе, экөөбүз төшөккө жатканда уктаардан мурда 10 мүнөт, 15 мүнөт сүйлөшөбүз да, шыбырашып, кыздардын арасында сырдашкандай. Мен кайсыл кыздар менин досум болот школада. Ал бүгүн кысканып мени, сен сулуу эмессиң, мен сулуумун деди. Анан тиги бала мугалимдин сөзүн түшүнбөй койду. Анан мен которуп бердим байкуш балага деп, ал Кытайдан жаңыдан бир студент келиптир алардын классына. Анан мен көп жардам бер. Ошол учурда ал бала кыйналып, былтыр сен да кыйналгансың, ал бала азыр сендей болуп атат. Сен жардам берген учурда өзүңдүн тил деңгээлиңди дагы жогорулотосуң деп. Мындай чоң адам менен сүйлөшүп аткандай эле эжесиңдей сүйлөшөбүз да. Анан бир жагынан анын ой жүгүртүүлөрүн, анын жан дүйнөсүндө эмнелерди ойлоп атат, аны байкайм. Школада кандай маселелер болуптур, же өзү кыжаалат болуп атабы, ошону дагы билем. Анан дагы бир жагынан бат эле көнгөн жок дегенсиз? Ооба, былтыр аябай кыйналган. Чалкасынан жатып эле ыйлай турган болуп калган да. Ошондо сиз да коштуңуз беле, эмне кылабыз эми деп, же кандай? Жок, ал кезде башталышында мен кичине нервтенгенмин. Мен кызым андай болбостук керек дедим да. Биринчи баягы күчтүү энелик кармап кетти да. Анан өзүм да кыжаалат болуп, бир-эки жолу ыйладым. Келгенибиз туура болду, же мен кызымды кыйнап койдумбу деп. Анткени Пекинде кытай тили менен эле окуган да. Балдар бакчасында. Кытай тилиге көнгөн. Бияка келгенде Кыргызстандагы кыргыздардын тили бир жагынан таптаза кыргызча эмес. Орусча аралашып кетет. Анан баягы таята тайнеси, ой, алдыңа кетейин, секетим дегендер азыраак да.
эми канча жакын тууган болсок дагы эми баары бир таят энесине жетпейт да. Үйдө эжемдердин үйүндө бала баркалар дагы көп. Баары жакшы көрүп турду, сыйлап турду, көтөрүп алып моюнуна миндирип алып жүрдү, бирок дагы эле бир нерсеси жетишпеди да. Тил маселеси бир, өзүнүн максатын жеткире албай, анан ал өзү менен өзү эле чыр салып эле, анан кантип ушулардын эмесин аралашып кетем ойлорун мага бурайын, көңүлүн кантип өзүмө бурам деп анан чалкасынан жатып эле ыйлайт. Анан мен бир жолу сүрүп барып эшикке аны чаппайм, эш жагынан көтөнөн чымчыбайм. Эшикке алып барып сен биякта тур деп, кыштын күнү 1-айда. Биякта жакшы ойлон, эмне үчүн чыр салып атасың? Эмне сен коноксуң, биякта жатып алып чыр салган турабы деп урушуп койгон. Азырга чейин анда санда айтат: "Мама, сиз баягында мени эшикке муздак жерге тургузуп койгонсуз" деп. Ошон үчүн чаап ийген дагы туура эмес экен, копол мамиле берген дагы туура эмес экен. Ошол бала чыр салганда сөзсүз өзүнүн бир себептери болот экен да. Ошол себептерин түшүнгөнгө аракеттенишибиз керек экен, тил табышып бала менен. Ойлонууга убакыт бериш керек дейсизби? Кантип жазалайсыз сиз кызыңызды, эгерде эми ал бала да баары бир кээде болбосо кээде ката кетирет, баары бир бала деген бала, кантип жазалайсыз баланы? Же такыр эле жазалабайсызбы? Кызым жазалаган учуру же жазалайын деген учур болуптур негизи. Ошол эсимде калган, ошол Көкжарда эжемдикинде жашап атканда эшикке бир 10 мүнөттөй тургузуп койгон, аңылдап ыйлаган. Андан бери андай абал жок. Кээ бир кезде катуураак сүйлөп коем, үнүмдү бийигирээк чыгарып. Андан башка жакшы элебиз да. Эң сонун. Сиздин өзүңүздүн тарбия менен кызыңызга тарбия берүү жолдорун окшоштуруп, сиз мисалы атаңыздан баягы күндөлүк толтуруп, ар кайсы жердин баардыгына алып барып аралаштырып элдер менен ошентип тарбиялаганда, анан сиз дагы ошол жакшы нерселерди баягы балаңызга берип, анан мурунку учурда баягы тыюулар көп болчу же ошол мындай кантип алып кетип атасыз? Өзүңүздүн тарбиянын менен мурунку тарбия менен азыркы тарбияда бир айырмачылыктар барбы сиздин? Бар, сөзсүз бар. Заман өзгөрүлдү. Заман өзгөрүлдү. 80 канчанчы жылдары тарбия башкача болчу да. Бирок ата-энем мага берген тарбиясы ошол учурда эң жакшы, эң жогорку деңгээлдеги тарбия деп баа берем. Бирок ошондой эле ошол кездеги энелик тарбия мага кичине күчтүүрөөк болгон да. Балким менен ойлоду, кыз неме үйдүн оокаттарын такыр билиши керек деп. Камыр жуурчу, идиштерди жуудурчу, тизелеп алып полду арчуучунун, анан катуураак да. Кир болосуң, жөн, кой, тизелебе деп мен кызым таптаза болуп турушу керек деп кийим балдар менен кошулуп ойногонду билбей калгам. Бул бир кемчилик. Эки колумду чөнтөккө салып алып эшикте турам, анан энем чыгып: "Балам, эмне үчүн ойнобойсуң балдар менен сен? Кир болуп калам" деп турчумун да. Бул бир. Анан чуркайын десең, чуркаба жыгыласың деп чуркатпай койчу. Комплекс кылып калган. Мен 2 класска чыккы чейин чуркаганды билбейт элем. Мен 2 класска чейин мен элге шылдың болуп жүргөм. Биздин класстагы кээ бир кыздар мени туурап, айбылак деп мындай чуркайт экен деп көпчүлүктүн алдында мен ушундай уят кылган. Демек, ошол каталарды азыр кетирбегенге аракет кылат. Ооба, кетирбегенге аракет кылам. Көп чектебейбестик керек экен. Акырын жыгыласың деген. Ооба, бир жыгылса билет экен да. Катуу чуркасам же көзүмдү карабасам жыгылат экенмин деп. Аны билиш керек экен. Ооруган кандай экен, кан чыккан кандай болот экен, ошону дагы билиши керек экен. Анан мен кызыма камыр жуудуртам. Экөөбүз бирге камыр жууруйбуз. Азырдан 5:30. Аны билет. Анан өзү кызыгат. Печенье жасайбыз. Анан муну мама школага алып барып балдарга дагы беришейинчи деп. Мейли, болот, ала бар деп. Анан жакында өзү айтат: "Мама, сиздин жасаган тамактарыңыз мага такыр жагат. Биз бир кафене ачпайлыбы" деп. Анан чайхана ачканда эмнелерди коебуз анда деп сүйлөшөм. Ошол үндөрүн дагы жаздырып алгам.
Анан айтат паста жасайлы, анан лагман жасаңыз, анан плов жасайлы, анан пельмен, китайский пельмени жасайлы деп ошонун түрү менен айтты. Анан мен сүт чай жасайм, анан сок жасайм, ал бул дейт. Анда сен сүрөт тартып, ошол тамактардын түрлөрүн сүрөткө тартып даяр кыл. Анан биз өкмөткө сунуштайлы. Асман мамасы менен бирге мындай кафене ачат экен. Мындай тамактарды чыгарат экен. Булардын үйүндөгү тазалык кандай экен? Алар келип бир сыйра карайт, текшерип, анан бизге лицензия берет. Анан ачалы макулбу? Десем, анда столду да алмаштырыш керек, анан кимдер келет деп ой жүгүртүүлөрү ошолор менен. Карабызбы? Анан сүйлөшүп болуп, көчөдөн басып келатып сүйлөшкөнбүз. Үйгө киргенден кийин эле тынч болуп калды. Эмне кылып атат экен деп барып карасам, тиги дептерин ачып алып, анан пастаны сүрөткө тартып баштаптыр. Мен даярданайын деп, биздин меню даяр болсун деп. Айбулак эже, мына ушул кийинки суроо мындай болсун, мына ушул тамак аш боюнча болсун. Анткени тамак аш тууралуу сүйлөшүп кетпедикпи? Кыргызстанга келип, балким өзүңүздүн ачуу тамактарыңызды сагындыңызбы? Деги эле мына ушул тамак ашта бир өзгөчөлүктөрдү байкадыңызбы? Анткени баягы биз ар кандай Instagram же болбосо интернет айдыңынан кытайлардын ар кандай тамактанып аткандарын көрүп алып эле мындай ушинтип тамактанышабы деп калабыз го. Менчи Кыргызстанга келгенден кийин мен ашказанымдын энсеп аткан көп нерселеринин түрлөрү көп да. Кыргызстанга келгенден кийин толук болду. Кытайда ачуу тамактар көп, чүп-чарлар көп, анан балык салык, креветки деген деңизден чыккан жемектиктер көп. Бияка келгенде эт, май, тескерисинче сонун чучук, сонунда анан каймак, сүт, такыр накта кыргызча тамак аштарда Пекинде таппайсың андай нерсени. Бияка келгенде эт-беттерди жегиң келгенде тууган уруктарың улам чакырып турат. Согумдар болот, келе берет. Ачуу тамакты сагынганыңда өзүң эле жасап аласың да. Анан Кыргызстан боюнча мага эң жаккан бир базар бар, Орто Сай базары. Анан Орто Сай базарынын ичинде бир Куржун деген дүкөн бар. Ошонун ичинен Кытайдан чыккан көп оксус болобу, соя сос болобу, ачуу, анын баары ошол жактан таап алат да. Ошол жака барып, баарын таап алып, чогултуп алып, каалаганын жасап берем. Абдан жакшы. Бүгүнкү темадан алыстабай, кайра темабызга келсек, мына ушул бала тарбиялоодо эмнеге көңүл бөлүш керек деп ойлойсуз сиздин оюңузча? Кээ бир айтып коет го, баягы баланы тарбиялоонун кереги жок. Биз адам баласы ата-эне өзүбүздү тарбияласак, бала ошол нерсени эле көчүрө берет. Силер балдарыңарды тарбиялоонун кереги жок, өзүңөрдү биринчи тарбиялагыла деп коет да. Бул дагы бул нерсе туура албетте. Бирок сиз дагы эмнени айта аласыз? Эмнеге көңүл бөлүш керек деп коесуз? Менин оюмда ар бир ата-эненин алдында бир эмес, эки күзгү болуш керек. Биринчи күзгү ата-энебиз бизге берген тарбиясы. Экинчи күзгү мен балама берген тарбия, ошол нур кайра мага жарылып кайра келип атат. Мен туура тарбия бердимби, бербедимби? Анткени баламдын жүрүм-турумунан мен байкайм да. Кээ бир тууралай турган нерсени кайра тууралап кетиш керек да. Ошон үчүн ата-эне бизди тарбиялады. Эми биз ата-энени тарбиялай албайбыз да. Ооба. Кайыл кылабыз кээ бир кезде эркелеп. Биз кайра ошол алган тарбия менен балага беребиз. Баланын болгон жүрүм-турумунан мен туура тарбия бердимби? Мен кандай экенмин? Мен жакшы эне болдумбу? Мен деңгээлим кандай экен? Мен дагы эмнеге умтулушум керек? Деп ошону ошол күзгүдөн көрүп, кайра өзүбүздү тарбиялап, кайра ошентип, кайра балага берип, кайра келип, кайра барып, ушинтип кайта өмүр бою ушундай өтүшүбүз керек да. Бала тарбиялаганга кеч деп айтылып, бир сөздөр айтылып жүрөт да, 3 жаштан кийин кеч деп. Бул сөздөргө кошуласызбы? Бала тарбиялаганга кээ бир айтат, эч качан кеч эмес деп. Кээ бир психологдор айтып жүрөт, 3 жаштан кийин кеч, же болбосо кеч болуп калат деп. Сиз буга кандай көз караштасыз? 3 жашка чейин чындан маанилүү. Негизи бала курсакта түйүлгөндөн баштап эле аябай маанилүү убакыттар болот да. 3 жашка чейин негизи өзүнүн мүнөздөрү түзүлүп болот. Бирок азыр чоң кишилерди айтабыз, мүнөздү оңдоголу дагы мүмкүнчүлүк бар.
чоң кишилер айтат, мен бир нерсени үйрөнгүм келип аткан, эми убактым болду, пенсияга чыктым, ошону үйрөнсөм болот. Эч качан үйрөнүү, жаңы билим алуу эч качан кеч эмес. А бирок балдарга 3 жашка чейин маанилүү эрекче бир тарбияларды бериш керек да. Аны сөз менен эмес, кыймыл аракет менен көп нерсени көрсөтүш керек. Андан кийин деле 3 жашка чейин мен жакшы тарбия бербеген же менин колумда өспөгөн. Бүттү деп Бүттү калтырып койбосук керек да. Ал өмүр бою сенин балаң. Ооба. Ошон үчүн ар бир күнү такыр маанилүү болот. Анан мен убактым жок, мен жумуштамын, жолугушум бар. Анан анда-санда майрам болгондо баламды алып чыгып эс алдырсам эле болду, же бир кур кийим алып берсем эле болду деген ал деле туура эмес. Ар бир күнү такыр кайра кайтарылып келбейт да. Мен кызым азыр 5 жашта. Келерки жыл 5 жаш убагындакыдай болбойт да. А дагы 10 жыл, 20 жылдан кийин баягы кичинекей бала кезиндеки назиктиги, таттуулугу кайра табылбайт да. Бала тарбиялоо, баягы курсагын тойгузуу, кийим алып берүү менен бүтпөйт эмеспи? Ошол нерсени да эске алып койсоңуздар болот. Буга кошуласыз болушуңуз керек, э? Ошо кошулам, бирок мен мындай ойлоп атам да, азыр бир сунуш. Бул жолу бул 30-40 минут менен эле бала тарбиялоо темасы бүтүп калбагыдай. Мен дагы бир айта турган сөздөрүм бар эле. Айтып кетиңиз. Ошол сөздөрдү эмки жолго дагы улап келсек кандай дейсиң? Анда кайсыл жакты, кайсыл? Мисалы, акча жөнүндө. Балдарга, мисалы балдар мону алып бериңизчи, тигини кийем, мону алам, оюнчукту деп чыр салган балдар болот да. Глобуско барганда. Дайыма көрүп турам, аңылдап ыйлап аткан болдору. Дүкөнгө киргенде деле ар кайсы жерге тарап кетишет. Тигини алам, муну алам дегендер болот. Аны кандай кылыш керек? Мен өзүм кыздарга карата мындай тарбия берсе болгудай, уул балдарга мындай айтса болгудай деп ошондой ойлор келди. Анда мына ушул бала тарбиянын мына ушул жактарын буюрса эмки эфирибизде талкуулайлы. Ооба. Бүгүнкү күндүн эсебинен бизге бөлүнгөн убакыттар аягына келип жетти. Усубалиева ТВ каналын көрүп жаткан жалпы замандаштарыбызга комментарий калтырып, лайктардан басып, биздин каналга катталып койсоңуздар болот. Анан сөзсүз түрдө мына ушул биздин бүгүнкү Айбулак эжебизге дагы суроолоруңуздар болсо, сөзсүз түрдө жазып койсоңуздар болот. Кайрадан амандашканча жакшы туруңуздар. Сизге болсо жакшы, ийгиликтүү күн. Убакыт суудай эле кетип атат, бирок бизде идеялар булактай чыга берет. Улап кетебиз. Буюрса.